Үйүмдү тартып алуу ниети болгондугу тергөөнүн жүрүшү менен аныкталып, анан бул балага карата ошол 3 жылдан кийин кылмыш иши козголуп, биз менен барып кимге чалам деген уже унутуп калдым да. Мага деген азыр аябай окуя боюнча айта кетсем, 2023-жылдын 20-август күнү биз ушул Жалал Абад борбордук базарында соода менен алектенген менин соода точкам бар болчу. Ошол жерде мен ал кезде иштебей калгам. Бир тууган сиңдим иштейт болчу. Анан кийин ушул мени үйүмдө өткөрүп алган жанагы мурунку Өзбекстан жараны Музурабаев Хажакбар ошол жерге сиңдиси менен барып өз ара алды берди мамилеси болгон экен кичине. Ошону бер деп барып, анан ошол жерден тополоң салып, анан эжеңди чакыр деп мени чакыр деген. Анан аптанын жекшемби күнү болгондугу үчүн мен аябай үйдө иштер менен алек болуп жаткам. Анан сиңдим келип чагылып, эже келбесеңиз болбойт. Бул аябай скандал болуп, аябай чоңоюп кетти. Келиңиз деген 12-де чалган мага. Анан мен 2-ге чейин өзүм жумуштар менен алек болор экем. Болгондон кийин бул мага магазинде сүрөтүн тартып, мошенница кел, биз сенин магазиниңде турабыз деп аябай намысыма тие турган сөздөрдү айткандан кийин мен айла жок магазинге келген учурумда ошол жерде кассанын алдында өтүп отуруп алыптыр. Бутун ымаштырып, анан бул жакка чык, бул жакта сүйлөшөлү дедим. Десем, мен аябай оскорбить этип, ушундай уят сөздөр менен кемситип сөгүнгөндөн анан кассанын алдында отургандыгы үчүн. Ким деген? Ошол Хажакбар деген, Музурабаев Хажакбар. Анан мен бул жакка чыкканга көнбөдү. Андан кийин мен футболкасынан тартканымда, жанагы футболкасы чириген футболка экен. Ошол жерде футболка агылып кетип, анан ал мени түртүп чыкканда, мен прилавкага жыгылып, андан сементке түшүп, мен ошол жерден өзүм жаракат алып, анан 102 кызматы барып, ошол жерден ажыратып, бизди ошол ички иштер бөлүмүнө алып кеткен. Алып кеткенден кийин мен аябай денемде көгөргөндөр, анан башым ооруп, ошол көңүлүм айныгандан анан ошол жерден башыма томография жасаган рентген. Анан ошонун негизинде ошол мээ чайкалгандыгы, анан денесиндеги көгөргөн жаракаттар деп экспертиза заключениясы чыккан. Чыккандан кийин, андан кийин бул бала колум сынды, азыр сүрөтүнөн деле көрөсүздөр го өзүңүздөр. Колум сынды, тишим сынды деп туруп, ал тиш мурда эле жок болчу. Ошентип бул дагы эксперттер менен сүйлөшүү жолу мененби же кандай жол менен билбейм, ошентип жалгандан экспертиза заключениясы чыгартырып алган. Анан биз ага ишенбөөчүлүк келтирип, комиссионный Ошко эксперт дайындап бер дегенбиз. Анан Ошко мени тергөөчү алып барган. Бирок бул Ошко келбей койгон. Ошко келбей коюп, анан Оштон эми буга деген 1 жылдан ашык убакыт өтүп кеткен да. Жараттын белгилери уже эскирип кетип, тактай албадык деп Оштун экспертизасы менин жараттарымды жокко чыгарган. Жокко чыгарып, анан биз республиканский комиссионный экспертизага бергенбиз. Бергенден кийин ал жерде деген бул баланын эксперт корутундусунда акырында бул тиштин сынгандыгын аныктоо мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу бул тиштин сынгандыгы тергөөнүн жүрүшү менен такталсын деп ал жерден заключение келет. Келгенден кийин менин делом деле кетти. Менин делом барганда бул жерде ушул буга чейин ошол зам болуп, зам последствия деп Борбашев Алтынбек Касымбаевич деген киши иштеген. Анан ал айткан, сиздин жанагы врач жазып бербей атабы мага карта болезничи. Ошонун оригиналы керек экен дегенде, хорошо деп мен больницада жаткам анда дарыланып. Келип туруп бул жактан ошол карта болезнинди түп нускасын алып бул кишиге бергенмин. Берген учурумда бул киши мындай алып караганда атайлап менин ошол немени жоготуп коюшкан да. Анан мен областтык ички иштер бөлүмүнө барып, ошол мен берип жиберген учурдагы мен кайсы саат, кайсы минутасынан бери билем да, себеби мен больницада болчу, Яндекстен берип бергем да. Анан ошол учурдагы камераны көтөрткөнбүз, областтан көтөрткөндө, именно ошол мен берген учурда свет өчүп, камералар дагы иштебей калган да. Анан тиги
республиканский экспертиза меникин деле жокко чыгарган жок. Ал текшерүүдөн өткөн жок. Болгону ушул Бакированын жанагы медициналык картасынын түп нускасы керек дегенден анан биз экспертизадан копиясын алып, 3 күн болду. Ошол жазып берген врачка барып, оригиналын жаздырып келдик. Ошо менен бирдикте азыр эми тергөөнүн жыйынтыгы менен бул тиштен сынгандыгы аныкталсын десе, тергөөчү мени чакырып туруп эле, тергөө кылбай туруп, тергөө жүргүзбөй туруп эле, сен айыбыңды угузам, бүгүн сени санкцияга алып барам. Мага деген ушул баягы буга кимдир бирөө